Кудайдын чакырыгы 1 февраль. Жол, чындык жана өмүр менмин. Бул сөздөрдү Ыйса окуучуларына өзүнүн кетери жөнүндө, айкаш чыгаш жөнүндө айтып жатып билдирген. Окуучулар анын кайда барам деп жатканын, мындан ары эмне болорун билбей турушкан. Ошондо Ыйса ушул сөздөрдү Жакшы кабар китебиндеги эң маанилүү чындыктардын бирин айткан. Жол, чындык жана өмүр менмин. Атама мен аркылуу гана барууга болот. Менсиз эч ким бара албайт. Адам өмүр бою жол издейт. Кандай жашаш керектин жолун, акча табыштын жолун, кандай туура кылыштын жолун, кайда барыштын жолун. Эч ким адашып калгысы келбейт. Ошол эле убакта ар кандай жолдорду сунуштагандар да көп. Олуттуу суроолордон баштап майда чүйдөгө чейин. Бирок алардын көбүнүн аягы көңүл калуу. Ыйса болсо, мен жолду көргөзүп коем деген жок. Ал жол менмин деп жатат. Демек жол бул ар кандай эрежелердин жыйнагы же кандайдыр бир философия эмес. Жол бул Ыйса. Чындык жөнүндө айтсак, бүгүн чындык деген сөздүн чектери бүдөмүк. Так эмес болуп кетти. Ар ким өзүнө өзүнүн чындыгын таап алган. Ар кандай аңгеме баяндар менен өзүнүн чындыктарын бекемдеп алышкан. Бул жерде болсо абсолюттук чындык жөнүндө сөз болуп жатат. Ыйса абсолюттук чындык. Чыныгы тирүү Кудай жөнүндөгү чындыкты Ыйса аркылуу гана билебиз. Адам жөнүндө чындыкты да ал аркылуу билебиз. Күнөөдөн, тозоктон куткарыла турган чындыкты да Ыйса аркылуу гана биле алабыз. Ыйсадагы чындык соттобойт. Тескерисинче адамды эркин кылат, кулдуктан бошотот. Ыйса өмүр. Өмүр бул жөн гана бар болуу эмес. Дем алып, иштеп, басып жүрсө, бирок ошол эле убакта руханий өлүк болсо болот. Чыныгы өмүрдүн булагы Ыйса. Кудай менен жашоонун, өлүмдү да жеңип чыга алган чыныгы жашоонун булагы Ыйса. Түбөл көмүрдү ал бизге бул жерден эле бере алат. Ал берген өмүр маңызга, тынчтыкка жана үмүткө толгон өмүр. Жол, чындык жана өмүр. Ушул 3 сөздө бардык жакшы кабар негизделген. Ал бизге жол, абсолюттук чындык, биздин өмүр.